Казакстандын президенти Касым-Жомарт Токаев жамааттык коопсуздук келишим уюмунун башчыларына өлкөдөгү тартипти камсыз кылууга жардам сурап кайрылды. ЖКУКдагы өнөктөштөргө кайрылуу орунду жана мезгилдин талабы деп эсептейм, деп президент билдиргендигин Спутник Казакстан агенттигине таянып РИА Новости жазды. Токаев өлкөдө болуп жаткан акыркы окуяларды сырткы агрессия деп атады. Анын айтымына караганда кеп мамлекеттин бүтүндүгүнө коркунуч жаратып, жарандарга кол салуу жөнүндө болуп. Эскерте кетсек, 2-январда Казакстандын батышында суюлтулган газдын кымбатташына байланыштуу нааразылык акциялары башталган. Кийин нааразылык акциялары өлкөнүн башка аймактарында да жайылды. Массалык Улам Казакстан президенти Касым-Жомарт Токаев өкмөттүн отставкасы тууралуу жарлыкка кол койду. Ошондой эле Казакстандын коопсуздук кеңешинин төрагасы алмашып, Нурсултан Назарбаевдин ордуна Касым-Жомарт Токаев келди. Нурсултан, Алматы шаарларында жана Мангистау облустунда өзгөчө абал режими жарыяланып, коменданттык саат киргизилди.